Sen beni başa uşama. Sen beni uşama. Sen beni kolayıp al menden. Al kolayıp. Кухнябыз бул жакта дейт. Каяктан акча тап, кантип жашап атасың? Ол дегенде 500 сом деп тұрды. Өлді сүйгім да. Ошону таап алып. Жеримди алдыртып берип атам деп чалышат. Жанында соседине мисалы. Таксовать этип иштедим. Ошол эле жылдары Жок, жок. Мына могу жакында эле. 18-19 жылда. Assalamu alaikum достор. Бүгүн бизде конокто азыркы учурда Нисахыр проектинин жүзү, фронтмени, алып баруучусу болуп жүргөн Умар Дананов конокто. Умар менен сонун бир маек түзөбүз. Кош келдиң, Умар. Кандайсың? Жакшы, жакшы. Өзүңүз. Жакшы, рахмат. Жакшы. Келдик. Не кылып жүрөсүңөр азыр? Азыр съемка менен эле юкка көбүрөөк басым жасадык. Общий кармап туруш керек болуп атат да. Анткени мисалы азыр биздеген чүйдү, ысык көлдү, нарынды тартканда тек уже расслабиться этип болот. Тигил жак уже унутуп калат да биздечи. Санэпидемстанция ишениш кереги жок болуп коет. Ошондуктан бат-бат тигил жака да, жетишкенге аракет кылып атабыз. Нисахыр мисалы мына шаар Бишкекте ошол түндүктүн региондорунда таасири чоң болуп, ал жакта өзгөрүүлөр болуп калган да. Түштүккө Нисахыр билбеген заведениялар да бар экен да. Жана киргендеги Анкара деген фирманы барып тартканбыз, кирип барып айттым да. Сан норма деген эмне? Десем, билбейм дейт. Эчтеке билишпейт. Алар өзүлөрү эле ачып туруп эле цехтичи. Анан ошентип ачып туруп эле иштетип атышыптыр да. Кайра бардым, барсам бүт баары сонун таптаза шартта жазып атышат да. Экинчи жолу барганда. Ошол эле биздин эмгек, биздин результат. Бир кафешкага баргандан кийин тияка киргенде ошо тазаланып калышса, сен жүргөн жерде карасаң гашниктер жүрөт экен негизи. Аябай сүйүнүп ошентем да. Тигил жактанчы. Мындай кубанычтын бирдеке майрам болуп атканда бир ощущение болот го, ошондой болуп кетем да. Жана таза жерди көргөндөчү. Мугалимдин баласымын. Апам кыргыз тили адабияттан сабак берет. Атам болсо дыйкан, айылда эле. Ошол айылда эле төрөлүп, чоңоюп өскөн. Айылда, мектепти айылда бүтүрдүң. Мектептен жакшы эле окучумун. Ошо. Отличник белең. Мен мугалимдерим көрүп атат болуш керек. Мындай жакшы эле окучумун да. Бияктан универге тапшырдык. Аякта окуп бүттүк. НТС телеканалында иштегем. Да? НТСте иштеп жүрүп анан ошол кезде эле айттым да Эрлан аке. Ушинтип Нисахырга барам, мен дагы ушинтип алып барам десем кошпойт да. Вообще кошпой болгон. Канча жолу чалдым, канча жолу айттым. Кошкон жок такыр. Анан келип анан жакында эле кирдим да, менде жарым жылдан ашты да. 21-дин күзүндө окшойт Ошондой. Декабрдан башталды окшойт. Декабрдан. НТСте эмне кылып жүрөт элең? НТСтен ал жактан үйрөнүп жүрдүк. Негизи эле ушундай журналистикага жакын болчумун мен башынан эле. Ал жактан үйрөнүп жүрдүм. Ораторский искусство, ошондойлорго катышып, тигилерден чоң журналисттерден билим алып, ал жактар менен азыр жакшы эле таанышмын. Ошол кездеги жанымда иштегендер азыр азаттыкта жүрөт, көп жерлерде иштеп жүрөт да. Коллегалар. Алар баары журналист, алып баруучу болушчу. Кандай передача? Айтпайм. Эмнеге? Уяласың да. Анча эле баягындай хайповый передача болбосо эле, абдан резонанстуу передача эле. Жок, мындай эле болчу. Мисалы, биринчи жолу Ошко өткөндө, биринчи барганда текшерип кеттиңер го ошол эле Манас ата анда мындай жерлеринчи. Операторга тийбегиле. Оператор балага тийбегиле. Sen beni başa uşama. Тийбегиле Sen beni оператор. uşama. Sen beni kolayıp al menden. Al kolayıp menden. Экинчи барышың канча жумадан кийин болду ошол жака? Биринчисине где-то 1 ай го. 1 ай, 1 айга жакын. 1 ай аралыкта ошондой өзгөрүүлөр болуп кетти. Уже бардым. Баргандан кийин башка кафелерге, экинчи жолу барганда мурунку жетишпей калган кафелерге кирдик да. Кирип барып, Нисахыр берүүсү Умар Даданов десем, кухнябыз бул жакта дейт. Барсамчы, анан ары көстө басып бартам, жок, байке, кухнябыз бул жакта, келиңиз, өтүңүз, кириңиз деп. Кухняга кириңиз. Ошондой да. Ал жака барардын алдын айтылган беле келет, Нисахыр проекти келет, текшерип болот деп айтылган эмес? Бизде андай жок да. Эгерде айтып койсок, анда айтылып кылынса, ал Нисахыр долбоору ушул 4-5 жылдан бери болбойт болчу керек. Именно ошол незапланированный проверка болуп атпайбы биздекечи. Барып туруп ошол жерден жанагы
майрамдарда да барам да кээ бирдечи атайын ошол күн проверка тияка барып кирсең ичи вообще кошмар болот да кухнянчы аны айтасың эмне десең тигилер мени жаман көрөт сен атайын ушул майрам күнү келип алып биздикин текшерип атасың монтип айтып атасың карап атасың тартып атасың дейт да а мен аларга кайра айтам майрам күнү болобу мындай күн болобу завал болобу 31 декабрьбы туулган күнбү бүт убакта таптаза иштеш керек да ошого рассчитывать этип туруп анан иштейт да тигил жактагычы Көп жерде иштедим, мен иштебеген жерим калган жок. Андан кийин сфера обслуживания, мисалы магазиндерде иштедим, ошол иштерде, студенческие времена. Маркеттерде иштедим, администратор болуп жүрдүк. Азыр мен жана маркетке кирип алып администраторлорду урушуп атпаймынбы? Ошондой эле администратор болуп иштеп жүрдүм. Сен өзүң ошондо магазиндерде администратор болуп иштеп жүргөнсүң, Кайсы жылдары? 2015-16-ларда? Где-то ошол иштерде. 16-17. Көп жыл иштедим да, мен где-то бир 3 жылда иштедим окшойт. Ошо маркеттердечи, именно сфера обслуживания. Ошол сфере маркетинга, то есть. Ошол маркеттерде иштеп жүрдүм. Ошондуктан билем да алар кынчы. Кайсынысы кандай болот, каяка кетет, просрочкалар эмне кылышат. Ошондо бир мурун бирок беспредел болчу, аябай. Азыр андай эмес, азыр жакшы. Сонун болуп калган. Мурун просрочкалардагы упаковкасын алмаштырып же башка жакка коюп. Ошондой нерселер көп болчу. Азыр андай эмеспи? Азыр гарантия бере албайм, мен азыраак да. Ага караганда. Каяктан акча таап, кантип жашап атасың? Кээде таксовать кылып турат экенсиң. Адам тышкарып кантип жашайсың? Кээде таксовать этип коем, досторум бар. Эрол эке бар. Анда сонда Эрол экеден сурайм мен. Мага кичине тыйымды берип тургулачы, жол кереге депчи. Ошону чыгарып турабыз. Меники бир ойлонушум самый жана оператормун да. Операторума акча чыгарып бериш керек. Ай сайын. Оператор монтажерлорго. Ага да акчаларды төлөш керек да. А то иштешпейт. Ошо. Анткени өзүнүн иштерин так жана туура сонун жакшы аткарышат да. Ошол жараша акысын бериш керек алардын. Мисалы жаңы ушундай социалдык блогер болом деген адамдарга кандай кылып сунуштайт элең? Эгер ушундай бир жаңы социалдык блогер. Азыркы убакта бүт баарын эле телефону бар да. Эч кандай мындай чыгашанын кереги жок. Өзүнүн телефону менен эле блогерствону баштарса болот го деп ойлойм да. Анан самый нужен, по-моему, контент. Контент дегенде коомчулукка пайдалуу нерсени кылышса жакшы да. Кыргызстанда аябай көп көйгөйлөр бар. Көйгөйлөр аябай көп. Анан пособие боюнча мага көп чалса. Пособие ала албай атаган депчи. Ошол жөнүндө жардам берип койгулачы деп чалышат. Жеримди алдыртып берип атам деп чалышат. Жанында соседине мисалы. Ошондой мындай элге пайдалуу, элге бир нерсе алып келген нерсени иш алып барышса жакшы да. Оюнча ким азыр эң күчтүү блогер? Ошондой бир немелер барбы бир? Божомолдор. Биздики эми биз журналистика жагынан болуп, блогерлерди көп деле неме талдай албайт экен. Именно бул катуу деп. Байкеники кандай? Байке дагы журналистпи? Идрис Исак. Ооба. Ал журналист негизи. Журналист Байке. Азыр бирок YouTube блогер катарында жакшы кетти да, мындай чыгып калат рекомендациядан демен. Сыйлайбыз. Эми байкелер да кандай болбосо да биз үчүн алардан бир тарбия алганга аракет кылабыз да. Ошо. Официант болуп иштедим. Тойканадабы? Кызыктуу окуялар болгонбу ошол иштеп жүргөнүңдө? Тойканадан, да, 12 киши отурат. Анан аларды обслуживать этип жүрөсүң. Анан баардын ошол жерден отуруп той бүттү кетти да. Андан кийин не деп койчу эле ошол столдорду жыйнап, ошентчик да ошол кезде. Анан аягында ошол мен столумду көтөрүп атпайм. Көтөрсөм, ылдый жагында 500 сом жаптыр да. Өлө сүйгүм да. Ошону таап алыпчы. Бар болуп. Эч кимге айтпай кетип калгам ошол бойдончо ошону алыпчы. Ошол до сих пор эсимде бар экен. Эмнеге? Кемисип калганын билбейм ошол 500 сом. Эсимде бар деген ошол 500 сом алып кеткени үчүн каатыр болуп жүрөсүң да эле. Ошол кимдики болсо комментарийге жазып койгула деп. Кайтарып берем дейсиңби? Канчанчы курс элең? Бир годойм. Биринчи курс. 2012 жылы. 12-13 окшойт анда. Анда бул сен биринчи жумуштарың экен да, НТСке чейин. Мен ошол кезде эле окуу жайда окуп жүргөндө өзүм алып барчу болчумун мен. Азыркыга чейин видеолор деле бар, мындай телефонго тартылган видеолор ошондой.
мероприятияларды алып барчумун да. Мен негизи кичинекей эле ушундай болчу. Үйдөн тем более менин апам кыргыз тил адабиятынан берсе, анан Тилчи болсо, тиги тоже мероприятие эртең бир нерсе болот. Мисалы 8 март, жаңы жыл ошондой болор. Дипломатия айтыш керек да. Столдун үстүнө туруп алып айга кыйкырып көрүп айта берчүмүн да. Үйдөн жаттайсың да, аны чистим эле зубрить этип. кстати, биздин оператор тартып деп аткан эле кечечи. Бул баса биздин оператор. Силерди тартып жүргөн болчу. Биздин достор айта кетчү нерсе, Ислам деген бала мурунку выпусктардан көрсөңүздөр керек, Несакыр жаңы мен тарта баштаган кезде. Мына өзүм операторум, өзүм тартып атып, мага мындай удобный болуп атат да. Бирибизди Знакомый лица деги. Ислам болон тартчы деп. Баса айтып кетели достор, биз 2020-нын акырынан баштап 21-дин акырына чейин келишим менен Несакыр проектин продюсерлик кылып, партнерлик мамиле менен иштешип келгенбиз. Цельный контент болгонго бир аз экспертизой, производством, партнерством бир аз иштешип кеткенбиз. Жана Несакыр башталып атканда достор, жана бир жагынан Несакыр Lights Creative Group деп чыгып турчу эмес беле. Азыркыга чейин жилетканы чечмей кийип жүрөм. Болсом азыр Несакыр проект бул толугу көз карандысыз жеке бир проект. Эч кайсы телевидение, эч кайсы компания карабайт. Бул түздөн түз өзүн өзү багып, өзүнчө туруктуу болгон проект, социалдык проект. Бул абдан сонун кейс, биздин мамлекет үчүн сонун кейс деп ойлойбуз. Эмне дегенде, ушул проекттин алкагында Несакыр биринчи болуп ушул нерсени көрсөтүп кетти. Азыр артынан билбейм, бир 2-3 проект чыгып калды окшойт да, Несакыр сыяктуу. Таксовать этип иштедим. Ошол эле жылдары? Жок. Мына могу жакында эле. 18-19-дарда. Таксист болуп канча иштедим мен? 1 жылдай иштедим окшойт, 1-2 жылдай. Ошондой иштеп жүрдүк. Өзүң машинаң барбы? Ооба. Ошо өзүң машинаң менен ташып жүрдүң эле? Арендага айдадык башында. Аренданыкы бүгүн чыгып тургандан кийин эртеси күнү акчаны салбай, анын эртеси күнү акчаны салбай калсаң эле бүттү да. Тияң өсүп кетет да, арендачы кууп жете албай. Ошондой да күндөр болду. Азыр деле таксиге чыгып калдым. Азыр такси кылып коесуң экен, э? Бензинге чыгара алабыз деген съемкага баргангачы. Специалист кимге окугансың? Медикмин мен. Медиксиңби? Медикмин. Базар жок. Анан 5 жыл окудуң медикке? Жок, биринчи среднийди бүтүргүм. Бул көбүнчө медбраттар, медсестралар же фармацевттер болуп кетеби? Ошондой болуп кетишет. Фармацевт болуп окусуң. Аяктан стоматолог дагы бар, акушерлер бар, СД, сестринское дело, медсестралар. Анан дальше продолжение кылып, тияка тапшырышат, анан өсүп кете беришет да. Психологдор бар. Бүт баарын эле окутушат. Ошол жерден чыгат санэпидемстанциянын өкүлдөрү. Сен ошол жерде окуган экенсиң анда. Өзөгүңдө бар турбайбы? Бүт жагынан окуп. Ошо. 3 жыл окуп, эмнеге улантпай койдуң? Потому что уланттым, иштедим кичине мен. Кичине иштеп, андан кийин анан 1 жыл, 2 жыл иштедиңби? Жок, 1 жылга деле жеткен жок. Я понял то, что это не моё, да. Стоматологияда иштедиңби жок? Стоматологияда, э? 1 жыл. Эмне эле айтып атасыз? Кызыктуу го, бага өзүмө кызык болуп атат. Достор мени кыйнап атат бияктачы. Жантан берчи. 1 жыл зато стоматологиядан экспертиза алганың деле сонун нерсе да. Байкебизден тиги отказ бере албай эле сүйлөп салып атам. Аякта да иштедик. Мен окуп жүргөндө староста болчумун аяктан. Дагы азыркыга чейин эжелер үспен жолугуп калабыз. Элибиз тилине жана эле потребительдердин эле да, биз ошону айтып эле келатабыз. Силер дагы талап кылгыла депчи. Мисалы кафеге кирди, кирип отурду. Ошол жердин обслуживаниясынан эле башталат да. Жана жерден алып келген жана приборлорду алып келет да, кашык, вилка, ошондон эле башталат да. Ошол эгерде кир болсо достор айтып койгула, эмне үчүн кир деп. Пускай тазараак иштешсин. Несакырга чалам. Ошо. Ошондой. Эми ошонун баарын биздин жана потребительдердин милдети эмес, алчы биздин элибиздики эмес. Ошонун баарын бүт партия мыйзам жазылган да. Ошол нерсе мындай жүрөктү кейткен нерсе да. Мисалы санэпидемстанцияны ошол иштеп мындай эми санэпидемстанция эгерде иштесе, Несакыр долбоору жок болмок.
биздин ошол көзөмөлдөөчү органдардын баары иштесе мындай нерсе жок болмок да. Ошол элдин аң сезимин өзгөртүш керек болуп атат да. Өнүгүүгө жол менин оюмча ошондо да. Аң сезимин өзгөртүшү. Аң сезимди өзгөртсө, жанагы эле санап билим станцияда иштеген тетиги 90-жылдардан бери иштеген байкелер, эжекелер ошолорду алмаштырса, жаш муундарды алып келсе, Балким ал эжекелердин өздөрүнүн көз караштары, ыкмалары өзгөрөттүр. Ыкмалары өзгөрөттүр. Болушу мүмкүнбү? ыкмалары өзгөрсө, буга чейин өзгөрмөк го дейм. Мен бул акыркы интервьюларда ошентип эле айта баштадым. Азыр болсо экономистика окуп аткам. Мен дагы мындан ары да юр ошол менен кете берет. Ар бир образованияны алып алыш керек да негизи. Окуйын да. Мага бүт бар керек да. Азыркы окуп аткан кесиң Экономист. Диплом алып коюн депсиң да? Экономический. Анда сен машина окусаң стоматолог эле болбойт экенин, башка нерсе тапшырып көрмөксүң да. Мындайча айтканда сен убакыттан утуп калыпсың да, чын айтканда. Медицина сеники эмес экенин түшүнгөнүң жакшы болуптур да. Ошончо керек баарына тилине кайрыла кетмектин абитуриенттерге, мектепти бүтүп аткандарга бир нерсени мисалы тапшыраардан мурун ойлонуш керек да. Эми тапшыргандан кийин деле окуп атканда деле 3 жыл окуду, ар жагында 2 жыл калды. Если это не твое, то таштап туруп эле өзүнүн жумуш менен кетиш керек болуп ойлойм да менчи. Менин оюм ошондой да. Анан өзүң кыйнап эле мамам эмне дейт, атам эмне дейт деп эле анан окуп аткандар толтура. Азыр на данный момент толтура. Мен ошол кезде мисалы стоматологияда жүргөндө тияктан эми бар болчу интерес, конечно, но прям меники эмес болчу да. Бирок жакшы эле иштедик стоматологияда мисалы. Нормально. А эмне кылатың? Бир жыл эмне кылып жүрдүң? Баягы протездер жасадыңбы же? Протез жасай белең. Ошондой болчу. Анан берки лечите да үйрөнүп, кичинекей балдар келет. Анан Умар дейт, барсаң тиги кичинекей бала турган болот да, колунан бутунан кармап туруп кучактайсың. Тиги укол сайып туруп тишин жугучачы. Сен ассистент белең. Ошо кийинчерээк жүрүп ошентип лечениеден тапшырайын деп, андан кийин анан кайра жана передумал да, короче. Ошондо январда, декабрларда, анан активдүү түрдө январларда келе баштадың да. Нисахыргачы. Проектте Эрлан өзү кеде чыгып турчу. Кеде сен, Али, дан ким чыгып турчу? Болду. Үчөңөр эле. Эрол Майкен да ошол маалда баштап эле депутат болду да. Декабрда болду, январда болду да. Ошол кезде. Анан Эрол Майкен деле Нисахырга чыкпайт болчу. Мен барып мондай чыгыңыз, сиз чыкпасаңыз болбойт депчи. Депутат болгондон кийинби? Депутат болгондон кийин болот да. Уже бизге өткөзүп берди да, Нисахырдычы. Ошентип анан чыгып турду эми. Ал жерден Эрлан Майке жок болсо болбой калмак да. Ошол убактачы. Ошон үчүн Эрлан Майке аны да түшүнүп өзү да чыгып коюп турду да. Кандай оюң негизи акыбал Кыргызстанда? Ошол просрочкалар жагынан, ресторан жагынан. Кыргызстанда по пищевой безопасности аябай эле начар. Аябай эле начар. Мисалы, сапатына жооп беришпейт азырчы. Көп продукция бар. Эми каалаган кылып атышат да азыр. Чын эле. Аракет кылып атабыз. Жумуш дагы эле көп экен анда. Буюрса оңдойбуз деген эле үмүттөбүз. Келечек кандай план кылып атасың? Саясатка барышың мүмкүнбү? Жок, андай ойлор жок. Жокпу андай. Андай ойлор жок. Андан көрө ушул Нисахырдан көбүрөөк салым кошот окшойм дейм да, по пищевойдучу. Нисахыр аркылуу иштеп эле элечке жардам берип. Ошол жагынан ушул Нисахырды алга карай жылдырсак, Кыргызстан тазаланса, санэпидемстанциянын өкүлдөрү иштесе. Өткөндө Ошко барып санэпидемстанциянын өкүлдөрү менен чогуу чыктым. Көрдүм. Анан санэпидемстанциянын начальнигине барып айттым, ушундай эмне үчүн мындай депчи. Эмне үчүн именно биз Бишкектен баштап чыгып алып, тияка чейин барып жанагынча иштердин баарын кылабыз. Эмнеге? Эмне үчүн буга чейин иштеген жоксуңар дедим. Анан 275 объект бар дейт, ошол объектти 3 айда тазалайбыз деп мага убадасын берди. Либо айттым, 3 айга эс алып келиңиз сиз, мен ошол жерде отуруп иштеп турайын деп. 3 ай мен иштеп берейин дедимби? Сиздин ордуңузга мен иштеп берейин. Анан десем, жок, андай болбой калат го дейт. Мен операторум ошол жерин кесип салыптыр.
кичине грубыйраак болуп калат деп мен карабай калыптырмын да ошонучу. Мен ошону элге көрсөтөйүн деген. Ошол кезде эле эрол майке чалчумун да. Чалып айтып жүрдүм, отказ берип жүрдү, анан ошентип келип. Чалып айтчың, байке, мен да качпайм деп элем. Жок. Эрол майке тууганым да мен. Ошо. Өзүм эле байкем да. Тууган болуп. Көрүшүп тура элеби? Да? Ал өзү эрол майке мындай тууганчылык жайды жаман көрөт да. Ошондой нерселерди чын досу болсо дагы ошондой да. Тем более тууганга вообще наотрез болду да. Ошо. Анан ошентип келип ошого уялып айта албай жүрөт экенсиң да, кыйналып элечи. Эмнени? Тууганчылыгыңардычы. Эмнеге дегенде Эрландан да ошол направление настрой бар экен. Тууганчылыгыңыз мага жакпайт. Ал тууганчылыгыңар үчүн эмес, сен өзүң бир ишиң менен көрсөткөн үчүн ал чакырды окшойт. Ошондой болуппайбы. Анан съемкага чыгып барып ошентип эле аралашып кеттим. Бул азыркы сүйлөп аткан нерсе тиги не сахарданчы, мисалы. Ошол кезде эле билчүмүн мен азыркы бүтүп барынтенчи. Мыйзамдарды иштеп. Азыркы сенин выпусктарын билишим боюнча 800 миң алган дагы бар, 800 миң. Миллион. Миллион алган бар, 500 миң, 700 миң алган бар. 800 миң. Кече бир күндө эле 200 миңден ашты просмотрың, э? Эмне үчүн андай болуп аштады деп ойлойсуң? Анткени биз результат көрсөтө баштадык. Результат. Ошондой иштей баштадык да. Мисалы мурун эрол майке кирип кете турган болсо, мен болсо барып туруп азыр кирип туруп айтам. Давайте оңдогула, тазалангыла, андан кийин болсо кайра келем депчи. Канча күндөн келейин? Көрүүчүлөрүбүз турат, ошонун алдында мына. Канча күндөн кийин келейин? Теги 10 күн деп айтат. Всё тогда давай. 10 күндөн кийин барам. Ага чейин тигилер жабылып калган болот. Жабылып тургандан таптаза болот да, тим эле чечич. Кафелдерден бери чапташат, нержавейка сатып алышат. Анан барасың, кайра тартып берип коем. Элдерге жүзү ачык. Өзүлөрүнчү, ошо. Ооба, силер баягы көйгөйлөр чечип атасыңар, коомдун өзгөрүшүнө себепкер болуп атасың. Аны бирок контент аркылуу, контент силер жаратып атасыңар да, тобуңар мененчи. Баягындай контенттер бар. Түздөн-түз реклама кылып берген контенттер бар. Онлайн монетизация бар. YouTube'дан бирок Кыргызстанда азыр реклама көрсөтпөй, только дүйнөдөн көргөндөрдөн бир аз акча түшүп калышы мүмкүн. Эми өзүң билесиң, көп эле түшпөй. Вообще жок да. Жок. Эми $20-30 болсо керек да, айыначы. Андан тышкары реклама кылып бербейм, бирок силердин компаниялар мага принциптериме туш келе турган болсо, силер таза иштеген бизнес болсоңор, силерди мисалы айтып кетпесем да, логоңор кошуп кетиши мүмкүн. Же биздин бир чыгарылыштын партнер катары позиционирование кылып кетиши мүмкүн деп. Ошондой сунуштар болобу? Ошондой сунуштарга ачыксыңбы? Кандай деп ойлойсуң негизи? Болот ошондой сунуштар кайрылышса болот. Ал деген биз үчүн ал жардам болуп эсептелинет. Ушул проекттин туруктуулугуна салым болуп эсептелет. Ошондой болуп эсептелинет. Жана дагы биздин өзүбүздүн М-банк, О деньги бар. Элдер эгерде поддержка кылгылар келсе, жана айтып кеткен номерге эле ошол жака деле салып турушса болот. Тигил жанагындай реклама боюнча на данный момент биздеги YouTube каналда не сахарда Кут строительный компания менен иш алып барып атабыз. Кут деген компания бул строительный өнөктөш спонсор сыяктуу болуп калат да чыгарылыштарга. Мисалы сен индустриядан болсочу, сектордон мисалы тамак аш ресторандардан болсочу, ал жак кандай болот? Жок, ал жак болбой калат. Ал туура эмес. Анткени биздин элебиз, биздин көрүүчүлөрүбүз мисалы эми именно бул ушул кафени келип тартып бул жактын антисанитариясын чыгарып турган жанында кафелер таза болсо, аныкын барып туруп мактап туруп алсак болбойт да. Ошондой бир өзгөрүүлөр барбы негизи системада? Ошол эле правоохранительный органдарда, санэпидемстанцияда, ресторан бизнесте негизи. Өткөндө Китайканы тартканда деле жогорку кеңештен айтылды да алчы. Милиционерлерге. Некомпетентный, не законный депчи. Ошол жагын нерселерге карап койгула деп министрге айтылды да. Азыр жылыш бар, сүйлөшүп каласың, мисалы. ОПСМдер мененчи. Сен толугу менен Нисахар проектинин өзөгү болуп калдың да, чын айтканда. Нисахар проекти азыр Эрлан как бы жок да. Жок, вообще. Нисахар проектинин өзөгү катары, бети катары, жүзү катары сен кандай деп ойлойсуң? Проекттин миссиясы эмнеде? Тазалык. Анан керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамды иштетишибиз керек да бизчи. Миссиясы Кыргызстанды өнүктүрүш, кандайдыр бир жанагындай
любой мисалы магазинге киргенде ошол жердеги керектүүчүлөрдүн укугу иштеп атса жакшы да, ошол учурашкандан баштап эле. Мен анда бейджиңден баштап эле ошондой да. Ошонун баарын тең жана постоянно бүт интервьюда айтам. Эмне үчүн Европада обслуживание жанагындай на высшем уровне, бизде андай эмес. Биз деле ошондой эле калкпыз, биз деле ошондой эле элбиз. Биздин деле аң сезимибизди өзгөртсөк болот да. Анын баары тең тем более мыйзамыбызда жазылган биздинчи. Бизнес ачкан аракетин көрдүңбү? Ошол кезде Бизнес ачып көргөнсүң. бизнеске деген аяка тыйын керек да, баягы эле акча керек. Ошондон улам эле токтоп эле Бир ачып көргөн эмелер болду, бир аракеттер болду. Негизи болду, анан ачкан жокпуз. Мен өзүм башымды салып берип атпайм. Жанагындай чоң ишкерлердин алдындачы. Азырчы. Ошол жагда бир аз коопсуздук жагы да бар экен биздин жумуштачы. Анткени 20 жылдан бери бир бизнес иштетип атышат, бир ашканан. Мен барып туруп эле аяка барып эле тиги элдин баарына жүзүн көрсөтүп салсам. Анан алар жабылып калса. Жөн отурбайт да. Ошону чалышат, чалган чалуулар болот. Мен сени тигитип кетем, мен кетем, анан баары бир кармайм. Ооба. Мен сени баары бир кармайм. Ошол 2-3-4 айдын ичинде болду, Мен сени баары бир кармайм. Мен сени ошентип даяр жүрү, ошондой нерселер болот. Ошондой көз караштуу бизнестин ээлерине эмне деп айтып кетмексиң? Просто жөн эле таза иштешсин, элдерге жүзү ачык болот. Ошол эле нерсе. Аны эмне биз туура эмес иш кылган жокпуз. Дүйнөнү өзгөрткөндөн ордуна биринчи өздөрүн өзгөрткөн оңураак болот экен да. Туура болот ошо. Бизнестин ыкмасын, көз караштарды бир аз. Баян дедим, мына кечөөнү эле машинамды таштап кеткем. Башка машина айдаш керек болуп калып, өзүм машинамды шаардын центринен таштап кеттим. Каяка таштадың эле машинаңды? Токтогул Орозбекова. Токтогул Орозбекова качан кечээ таштадың эле? Кечөөнү. Кечээ 29-у. Анан тияктан башка машинаны айдап кетиш керек болуп, өзүмдүкүн таштап тиги машинаны айдап алып кетем. Анан бүгүн барсам через багажник кирип, ичине полный акчалардын баарын алып кетип калыптыр. Кичине да буюмдар бар болчу, керектүү, аларды да алып кетип калыптыр. Тебя ограбили? Мен барып атпайм, барып такси менен бардым, барып. Анан токтоп түшүп, жакшы эле басып бараткан, барсам эле ичи бардак, машинанын ичи аябай жаман көрүнөт экен. Жаман ощущение болду. Лобой сындырып алыптырбы? Жок. Ал кантип багажникти ачканын билбейм, багажник ачык турупту да. Ошол жактан кирип, анан жанагынтип алып кеттир. Аябай жаман болуп, ичинде бир тикет тыйын бар болчу да, акчачы. Ошо. Камералар карап аткан жерге койгон эмес белең? Жанында эле кафе бар болчу да. А мен именно ошонун алдына койгом да. Ал кафеге кирип барып сурасам, ал кафе ошол мен машинамды көздөй камерасы жок экен. Ар жакта кафелерде ал машинаны албайт экен. Бизнес бардык адамдар эле кылып кете алабы же бардык кыла албайбы? Анан кийин бизнес кылгандардын кандай пайдасы бар? Сен өзүң жөнүндө айтып берсең. Мен мисалы мен үчүн бизнес кылуу эрте экен, эми кылам окшойт, келечекте кылып калышым мүмкүн. Меники өзүмдүкү бизнесте негизи кылыш керек эми, бир жактан бир нерсе түшүп туруш керек да, азыркыдай эле жүрө беремби. Кичине алдыга жылышыбыз керек. Менин оюмча ыгын таап алса, бир унукка түшө алышса кыла берет го дейм, ар бир эле адам. Эми дагы качан рейдтерге, региондорго барасыңар? Региондорго азыр кичине региондорго чыгыш керек болуп атат, бирок жана кайрадан эле финансы жактан келип кичине такалып калып атабыз да. Анткени ошол жерде перелет, же машина менен берсек, машина менен барган бензинибиз, тамак жата турган жери, ошонун баары деле акча болуп калат экен. Анан бул Нисахар өзүнө ошондой требует эткен проект экен. Каржылоочу, муну карап туруш керек да. Бирок ишчем дегендер өздөрү кайрылса, кандай адамдар кайрылса болот силерге? Кандай компаниялар кайрылса болот? Кимдер менен? Сфере маркетинга эмес да, бул сфере обслуживания эмес. Калгандарын карайбыз. А эмнеге сфере маркетинга компаниялардын кайрылуусун карабайсыңар? Анткени алар обслуживать этип атат да, анан эртең бир нерсе болуп кетет. Өзлөрүнүн жанагындай целдер болот, может. Биздин проект менен дагы, биздин проекттин атын саткандар көп негизичи. Менин атымды саткандар көп. Эрол Мекенин атын саткандар көп. Мен аны тааныйм, мен аны досум депчи. Ошондойлор да болду. Ал кантип сатат атыңарды?
Нисахыр менин досум, Умар менин досум, Эролан менин байкем деп ошентишет да. Бир кече жакында эле үйдө жаткам, өтүп жатсам, звонок келип түштү. Биякта Нисахырбыз деп ызы чуу болуп чыктып. Бардык, барсак башка балдар. Жөн эле ошонткендер көп да. Шаарда эле бир кафелердин биринде. Текшере атышыптыр өздөрүн. Тиги жактан жана дресс-код, фейс-контроль ошол эшигин алдынан эшик ызы чуу болуп чыктыр. Бир гостиницага барып, бир жолу бир бала жана по Белинке бар го. Белинка московский жакта. Новый отель. Ошол жака барып, бирөө ызы чуу болуп, Эрлан менин байкем деп. Ал чоң отель го. Ошончо отель. Проектке чыгып атканда бир жактарга барган текшергенде так укуктук укуктун алкагында кылышат керек да, текшерүүлөрдү. Мен мисалы киргенде эч кимге мешайт этпейм. Биринчиден жанагы жерде отуруп тамак жеп аткан элдерге эч нерсе дебейм. Даже аларды камерага тартпаганга аракет кылабыз. Операторума айтам, бул жерин тартып койчу, кандай таза экен депчи. Залы өлө таза болот да. Анан айтам, алда тартат, уже мени билип калышкан. Мен эмнени требует этеримдичи. Тартат, бирок ошол жерде отурган адамдардын беттерин көргөзбөйбүз. Мындай эле тартып өтөт, поверхностно. Кухнясына кирсең, тиги экөөнүн разницасы асман менен жердей да. Кухнясынан эле мурунда бир интервьюда айткам, бир кухняга киргем. Өйдө турам, эч нерсени кармаган жокмун. Жиркенип атам да. Ошончолук мындай жиркенип, мындай кухняда жиркенип. Кухняда монту өйдө эле турам. Эч нерсени кармаган жок, жүргөнгөн да жок. Ошол буттарым турат да ментип элечи. Анан ошол даже ошондон жиркенип атам да. Кетип калыш керек болот эртерээкчи. Бул кайсы ресторан эле? Китайка эмес беле? Китайкадан деле ошонткен дагы болгон. А бирок ал жерде жазадык. Кайсы жерде? Китайканыбы? Жок, Китайка азыр ошол жака бара электим. Жакында ал жакта тартабыз Китайканы. Экинчи части болуп. Аларды тазалагыла деп айткам. Ошо. Кудайга шүгүр, өзгөрүп келди да. Азырдан сенин салынган менен башка проекттин алкагында. Башка мынау билим берүү жагы аркылуу, контенттер аркылуу, сон мамилелер аркылуу, коучингтер, сон нерселер болуп азыр. Сон май кылдык. Сизге рахмат чакырганыңызга. Сага рахмат келип катышып кеткениңе. Биздин кайрылуубуз баягы эле ишкерлер таза иштегиле. Анткени силер биздин элибизге тамак жасап берип атасыңар. Бүгүнкү биздин таза тамактануубуз эртеңки балдарыбыздын жаркын келечеги. Ошон үчүн таза шартта элге өзүңөр жүзүңөр ачык болот. Баягы эле айтып келаткан сөздөр. Бизнесте өнүгө бериш керек. Анан достор, жана санапедим станция боюнча алдына комментарийге жазып койгулачы мен айткан сөздөрүмдү. Өзүңөрдүн оюңарды. Кандай кылалык? Туура. Толугу ишенем. А биз негизи бизнес жөнүндө кандай ойлоруң бар? Бизнес өнүгүш керек. Бизнес өнүгүш керек, конечно. Биздин жеке өзүбүздүн бул ата мекендик өндүрүштөрдү биз алга карай жылдышыбыз керек. Ошондой ишкерлер көбөйүш керек бизде. Ошондо гана өнүгүп болот да. Анткени жанагы айтып атпаймынбы, ошол азыркы ачылып аткан бизнестер мына жакшы эле кетип атат да. Анткени аларда уже жаш муун. Уже башка ой жүгүртүү менен да. Аларга поддержка бериш керек, иштеши керек алар. Биздин колубуздан келгиче жардам беребиз ал жагынан деле. Всё. Мени чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Ошо Нурлан Мирзаматов менен маек жүргүздүк, достор. МКД көрүшкөнгө чейин деп элем. Коштошо дейм. Мен баягы эле Нисахыр кайдылар болуп кетпесин сүйлөгөндөр болчу.